Нурел, қана озузда чайлықчы? Дечи? Молодец. Нурел бізге бат-баттан келіп тиштерін көрсөтүп турат. Аябай акылдуу бала. Нурел, тишин эртең менен кечинде жуйт. Азыр бир тишине бир аз курт түшүп калган экен, ошону тазалап, жашыл светтеги пломба коюп берем. Макулбу? Келиштикпи? Молодец. Бизде ар түрдүү өңдөгү пломбалар бар. Алар ушул тиштердин тешикчелерине жамап коебуз. Атайын ушундай пломбалар чыккан. Көбүнчө штаттан заказ беребиз, башка өлкөдөн. Бекемдиги аябай бекем, көпкө жетет. Балдар таттууга аябай жакында. Ошол себеп алар чыдамкай болот. Жаш балдар ар түрдүү пломбаларды көргөндө өзгөчө көңүл буруп, өзгөчө маанай менен келет бизге. Ошон үчүн токко кичинекей балдарга коебуз. Булар постоянный мындай туруктуу калып калат да тиште, ошон үчүн. Пока тишинин өзү алмашмайынча, туруктуу тиши чыкмайынча ушул пломба менен жүрөт. Молодец. Кана эми оозубузду чоң ачабыз. Жаппай турабыз, макулбу? Келиштикпи? Дагы иштейбиз, Bir, iki, üç, төрт. Нервке жете элек тиштерди обезболивающий бербейбиз. Ошол үстөрттөн эле алынып, кара болгон жериге чейин дарылап, пломба менен жамап коебуз. Анан жүрө берет. Нервке жеткенде бала башкача жалп менен келет уже. Түнү бою уктабай, тамак жегенде тиши катуу ооруп, тынчсызданып, анан келгенде биринчи кабылдамада бала сразу оозун ачпайт, коркуу сезими аябай күчтүү болот. Кийинчерээк анан ушул оорутпай жакшы жасасаң, көнүп калып, бат-баттан келе баштайт өздөрү. Деп турабыз. Сүт тиштерди өзүнүн показаниясы менен жулабыз. Жулунганда бул срогу келгенде, мисалы балага 10-11 жашка толгондо кийинки азуу тиштери уже түшө турган убакыт келип калат, анда уже жулганга показания берилет. Эрте жулунганга такыр болбойт, себеби тиштери астындагы чыгып келаткан туруктуу өзүнүн тиштери кыйшык чыгып калышы мүмкүн. Ошол себептен эрте жулунганга показания берилбейт. Колубуздан келишинче баланын тишини сактап калганга аракет кылабыз. Көбүнчө билген жаш балдарды дарылаган докторлор эгерде тишинде курт түшө элек мезгил болсо, анда күмүштөгөнгө уруксат берилет. Кээ биркиде балдарда оорулар, ар түрдүү оорулар бар, гипоплазия деген, флероз деген ооруларыбыз бар. Эгер ошолор менен туура диагностика өтүлбөсө, балага серебритеттип күмүштөгөн такыр болбойт. Себеби ал процессти батташтырып, анан ушу сезгендикке, кийинчерээк ириңдегенине алып келет. Эгерде туура тандалган болсо, лечение, анда дарылоого уруксат берилет аны менен. Балдардын ылдыйкы эринин астында атайын өсүндүү челчик ушундай эме менен төрөлүшөт. Бул ушул табияттын берилген атайын өзүнүн өзгөчөлүгү.
анын эч кандай коркунуч жери жок. Кээ бирки балдар 3 айынан баштап хирургдардын көзөмөлү менен кесилип калат, а кээ бирки балдардыкы 4-5 жашына өзүнүн аң сезими келип түшүнгөн убакта кесилет. Анын кесилгенин мен туура деп эсептейм. Себеби кесилбегенде эки тиштердин ортолору бирикпей калышы мүмкүн. Кийинчерээк ушундай аномалия өзгөчөлүккө алып келет. Эрте кесилип калса, анда ортодогу пластинкасы жабылып, тиштери түз болуп чыкканга мүмкүнчүлүк берилет. Тиш жууган учурда кичинекей балдар көбүнчө пастасын жутуп алышат. Ал эч кандай коркунучтуу зыянчылыгы жок. Себеби ВОЗ мамлекет ушул эме чыгарып аткан учурда атайын ушундай көзөмөлдөрдү, атайын текшерүүлөрдү өтүп, анан кийин балага атайын берилет. Бул жутулганда эч кандай зыяны болбойт организмге. Азыр наоборот алар ар кандай даам менен чыгарышат, мисалы клубника же банан же шоколад кылып, чтобы балдар ошону менен жууп, көнүп, ошого эме ынтылып, ошу менен жууп тазаласам болот экен деген эме менен кызыгуу менен жуушат. Пациенткабыз келди, 40 жаштагы. Biz ага верхний и нижний челюсть панорамный рентген жасадык. Бул панорамный рентгендин несі жакшы? Верхний и нижний челюсть полностью чыгат. Бул жактан имплантка даярдасак болот, сөөктүн структурасын көрсөк болот, талшынасын көрсөк болот. И бүт бардык тиштердин состояниясы көрүнөт, каналдарына чейин. Бул жактан чоңойтуп, кайра кичирейтип көргөнгө болот. Көпчүлүк учурда операцияга чейин, во время операции и после операции тарттырышат. Бул негизи 1 жыл, 2 жылга чейин сакталса болот. Бизде 3 жыл, 4 жылга чейин архивде сакталат. Ошол пациент келсе, ошол снимокты кайра чыгарып бере турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бул баланын маңдайкы тиши артта болчу да. Тиштегенде бул тиши артта болчу. Көбүнчө ата-эне байкабайт да, жүрө берет. Оозун ачканда как будто мындай түз болуп турат, анан жапса эле бул тиши артка кирип кетет. Аркы могу тишинин ичинечи. Биз атайын мындай пластинка кийгизип, бер жака түртүп чыкты да, тиштесеңиз, тиштегенде бул маңдайкы алдына келе баштады. Уже результат идет. Азыр балам 10 жашта, 8 жаштан бери алып келем. Биз негизи Асел Жанбаевага биз үй бүлөсү менен келебиз. Мен 4 балам бар. 4-төн тең ушул эжекке карайт да. Мен бүт кичүү кыздарымы, чоң балдарым баарын өзү карайт. Анан азыркы биздин келген негизги максатыбыз тиши, баламдын тиши мындай искривление болгон да. Анан 3 ай мурун келгенбиз. Келгенде ошол азыркы жаңы технология боюнча деп эжекебиз өзү бир сунуштап пластинка койсоңуздар тиши өз калыбына келет деген. Ама 3 ай болду, буюрса баары жакшы болуп, тиши түздөлүп, жакшы болуп калды да. Биринчи келгенде жөн эле эмеге келгенбиз, кариеске келгенбиз да. Анын тишин көрүп туруп эле байке могу сөзсүз пластинка коюш керек. Себеби азыр тиши жаш, бат эле оңолуп калат. Кийин тиши могу челюсть катып калганда кийин кеч болуп калат деп өзү ошол бизге эмесин берип, кеңешин берип, ошонун негизинде жаңы пластинка койдурганбыз да. Азыр эми буюрса жакшы эң сонун болуп калды. Бизге көпчүлүк убакта жаш балдар келет, 2 жаштан баштап келишет. Ата-энелердин көпчүлүк убакта жанагы маңдай сүт тиштери эрте түшүп, анан чыкпай калган убакта сарсана болуп биринчи бизге келишет. Бизге келген убакта биз панорамный рентген жасайбыз. Бул панорамный рентгенде ошол үстүңкү, астыңкы сөөктүн кайсы тиштер, сүт тиштер, кайсы тиштер постоянный тиштер экен, мына бул камера эмеден көрүп турасыздар, компьютерде ушундай болуп так диагноз коюп бере алабыз. Анан көпчүлүк убакта бизде жанагы кыргызча ууру тиш деп коет. Аларды биз панорамный рентгенге тартып туруп, анан ортодонтко жиберебиз. Ортодонттор анан брекет коюп, ошого даярдашат. Биринчи укол жасайбыз. Чоң ачыңыз, чоңураак. Чоңураак ачсаңыз оорусу билинбейт. Биз азыр бул кызга
астыңкы челюсттен акыл азуу тишини жулганга укол жасап жатабыз. Акыл азуу тишти жулуштун показаниясы, то есть көрсөтмөсү бул кызга брекет тагуу керек. Брекет тагып, тиштерини түздөөсү, прикусту кичине түздөөсү зарыл болуп атат. Ошон үчүн биз биринчи брекетке даярдаш үчүн акыл азууларды жулуп даярдашыбыз керек. Эмнеге дегенде акыл азуулар биринчиден кыйшак болуп турат кичине, и брекет коюп тиштерди түздөгөндө алар кичине местаны бошотпой мишет этип турат. Ошон үчүн биз биринчи жулуп, анан кийин брекет коюшубуз керек. Акыл азуу тиштерди ордуна азыркы маалда эчтеке коюлбайт. Биздин жеген тамактарыбыз жумшак тамактар болгондуктан, акыл азуунун бир кереги жок болгондуктан, же болбосо акыл азуунун ошо кыйшак чыгып калышы, же болбосо мындай айтканда азыркы адамдарда жумшак тамак жегендиктен челюстү жакшы өспөй калгандар, ошолорго место жок болуп, акыл азууга место жок болуп, кыйшак чыгып калышы мүмкүн. Же болбосо калган тиштерди түртүп, кыйшайтып тышташы мүмкүн да. Бул кыздын панорамный рентгени. Бул жакта акыл азуу тиш дегеним биринчиси бул оң жактан болуп атат. Бул кичине түзүрөөк болгондуктан бунун жулушу оңойраак болот. Бул жакта сол жактан болуп атат. Бунун көрүп турганыңыздай турган положениясы кыйшак болуп турат, жатып турат калган тиштерге караганда. Муну деле азыр экөөнү тең кошо жулабыз. Обязательно буну жулгандан кийин биз тигип пациентке рекомендациялар берип, айтып, анан кийин жөнөтөбүз. Тиштин ар бирин чыгышы үчүн тиштин тамырынын учунда суюктук болот. Ошол суюктук тишти түртүп тышкарыга чыгарат. Ошол суюктук 30 жашка чейин барганда уже ал суюктук кетип калат. Жоголуп кетет. Если ошол суюктук бар болсо, ошол суюктук түртүп чыгарышы мүмкүн. Пациенттин айтышы боюнча азыр анестетик жасаганыбыз уже действиясы болду, таасир этти. Ооруган жокпу? Баары жок, жакшыбы? Ооруса айтасыз. Бирок кичине сезишиңиз мүмкүн биз жасап аткан кыймыл аракетти. Бул деген общий наркоз эмес. Бул сиздин тишиңиз болот. Кааласаңыз кийин көрсөтөбүз акырында. Биринчи эми бул жакты тигип алып, анан кийин сол жакты баштайбыз. Айтып кетейин, акыл азуу тишти жулганда көпчүлүк коркот. Ал деген жулуш кыйын, ал деген ооруйт. Жок, если укол жасап, азыр көрүп турганыңыздай биз акыл азууну жулдук. Дишнанын бүлүктүн астында болчу. Эч кандай ооруну сезген жок больной. Азыр уже тигип, ордун кайра жабып жатабыз. Бул балабыз 6 жашта экен. 6 жашта балдардын тиши кандай болот, баардык ата-энеге аябай кызыктуу болуш керек. Себеби 6 жашка жеткенде, 1-класска барганда маңдайкы тиштери түшүп, балдардын сүрөткө түшкөндө 1 сентябрь сүрөттө тиштери жок болуп чыгат. Вот маңдайкы тиштер уже чыга башташ керек 6 жашынан. Алдыңкы. Андан кийин калган тиштери чыгат 9-10 жашка чейин. Бул жерде азыр дарыланган тиштерини байкап көргөнгө болот. Могу аппак, ак болгондор дарылангандары, тамырлары кандай болгонун көрсө болот. Анан жана башында айтып кеткендей, тамырлары жулганда тамыры менен чыгабы же тамыры менен жок. Бул жерде жулганда тамыры менен чыгат. Эгерде 10 жаштагы бала болсо, жулганда тамыры чыкпайт болчу. Себеби астындагы турган тиштерге, постоянный мындай туруктуу турган тиштерге тамак азык керек да. Ошон үчүн бул тиштердин дүмүрүн жейт. Атайын өздөрүнө питание кылыпчы. Бул жерде 10 жаштагы баланын сүрөтү, рентгени байкасак болот, эрте жулунганы. Бул жерде эрте жулунган. 4-тиши, 5-тиштин ортосун алты менен жаап баратат, себеби орун бош да. Эгерде
очередь менен мындай кезек менен жуулганда анда өздөрүнүн орду менен чыкмак. Бул жерде сөзсүз түрдө кыйшык болот кийинчерээк. Брекет системасы деле бизге жаңы эле келди. Основном ошол ортодонттор менен иштейбиз. Мынакей бул жерде, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, астыңкы биринчи катардагы тиштер бул 6 жаштагы бала сүт тиштер. Булар болсо кылык тиштер. Азыр мына көрүп турасыздар, кылык чыкканга место жок. Ошол үчүн бул эн ата сарсана болуп бизге кайрылганда бул жактан бүт баарыгы көрүнүп турат. Ошол себептен биз буну ортодонтко жибердик. Балдарга өзү атайын рентген тартылат. Ортопантомограмма деген тартылып, ошол рентгендин жыйынтыгынан улам койгонго болот же болбойт деп чечим кабылданат. Себеби рентгендин астында тиштин тамырлары бүтүп жабылыш керек. Жабылбаган учурда брекет тартылса, анда кийинчерээк осложнение болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн үстү жабылышын күтүп, рентгенден улам анан кийин назначить этилебиз. Андан мурда балдарга пластинка кийсе болот. Үстүнө астына кийлет, ал съемный болот. Ал 6 жаштан кийинки балдарга жарайт да, себеби тиштери толук чыга элек болот да. Ошон үчүн пластинка назначить этилет. Мен стоматолог катары ар ким ар кандай пасталарды, ар ким ар кандай фирмадагы пасталарды айта кетиши мүмкүн. Алар реклама кылышы да мүмкүн. Мен айтар кетерим, кандай паста болсо деле, эми дегеним өтө мындай арзан, өтө мындай жаман паста эмес. Орточо паста болсо деле, мындай өтө кымбат паста болбосо деле, негизи мындай эң главныйсы ошол паста менен жакшы жууш керек. 10 секунд, 15 секунд эмес, пастаны алып туруп шыбап коюп болду деген эмес. Ал менен 2 мүнөт, 3 мүнөт жакшылап ар бир тиштин ортолоруна кирип жууган туура болот. Ал деген пасталардын түрлөрү бар. Мүлк канаганда же тиштер суукту, муздак, ошондо жылууду сезген маалда ошолордун фтор менен, фторсуз, кальций менен деген пасталар бар. Алардын показаниясы уже башка. Именно тиштерде жакшы болуш үчүн кандай паста дегенде орточо баадагы паста болсо деле алар менен жакшы жууш керек. Балдардын ортосундагы тиштерин чоңдугу көбүнчө зависит этет балдардын наследство, тукум куулугунан. Андан кийин мисалы кол менен көп убакыт соска соруп же андан кийин колунун баш бармагын соргондон улам ушундай өзгөрүүлөр алынып келинет. Бирок булардын баары 6 жаштан өткөндөн кийин гана оңдогонго уруксат берилет. Ага чейин берилбейт, себеби өзүнүн туруктуу тиши чыкмайынча балага кандайдыр бир эме жасаганга уруксат берилбейт. Сахарны менен ооруган балдардын терапевттен атайын өздөрүнүн жана дарыларын ичип, сахары бир аз түшкөн убактан баштап биз кабыл ала баштайбыз. Эгерде сахары көтөрүлүп, ушундай ооруган ситуациясы аябай күчтүү болгон учурда биз кое турабыз. Бала качан сахары нормага келгенде, анан приемга чакырып дарылаганга аракет кылабыз.